Allahu Akbar, walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ve salatu ve selamu ala Rasulillah. Mına жараткан Allah Subhanahu wa Ta'ala'nın nasibi менен бүгүн Арафа күнү дагы аягына чыкты. Биздин Кыргызстандан келген ажылардын баары мына ушул Арафанын өрөөнүндө туруп түштөн кечке чейин болгон жан дүйнөсүнөн чыккан баталарын кылды. Чындыгында биз тарыхты карай турган болсок, бул Арафат деп аталып калгандын себептеринин бири адамдар ушул жерде аламдан келген ажылар келип жыйналып ушул жерде бири-бири менен таанышат экен. Ал эми дагы бир булактарда айтылат, Адам ата менен Хава эне дагы бейиштен чыгарылгандан кийин мына ушул жерге келип, ушул жерде бири-бири менен кайрадан табышып таанышкан деп да айтылат экен. Үчүнчү бир биздин булактарда айтылгандай, Жибреил периште Ибрахим пайгамбарга баардык ушул ажылык амалдарын көрсөтүп жүргөндө, Арафта буну таныдыңбы, билдиңби деп айткан экен. Ушун баарын тааныштырып чыккан экен. Мына ошонун артынан дагы Арафат деп айтылып калган деп айтылат. Биздин алымдарыбыз дагы айтат, бунун экинчи бир жан дүйнөгө моралдык жагынан чындыгында бул жерге келген адамдар я'тарифуна бизунубихим дейт. Чындыгы кылган кемчиликтерин, каталарын мойнуна алып, танып, мына ошого Алла Таалага истигфарды көп айтышат деп айтылат. Демек, урматтуу мусулман бир тууган, Арафат күнүнүн биздин мусулмандардын жашоосунда өтө маанилүү болгондуктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын хадисинде келет, мына ушул Арафат күнү Аллаху субханаху ва таала, Алла Таала адамдарды эң көп тозоктон куткарган күн бул мына ушул Арафат күнү болот экен. Бул жерде кылынган дуалар, бата тилектер, айтылынган максаттардын баардыгы Кудай буйрса орундалат экен. Мына ошондуктан биз колдон келишинче мына ушундай берекелүү жерде баталарды, дуаларды кылып, жан дүйнөлөрдү тазалап, эң негизги ажылыктын түркүгү болгон пайгамбарыбыз айткан ал-хаджи Арафа, ажылык бул Арафатта туруу деген. Мына ушул жерде тургандан кийин, демек биз бул жактан ажылыктарды толук аткарып баргандан кийин мына ушул ажыга ылайыктуу болуп жүргөнгө баарыбыз аракет кылышыбыз керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айтат, могу Арафат күнү, Курбан айыт күнү жана Ташрик күндөрү бул биздин мусулмандардын айытыбыз деген экен. Мына ошондуктан бардык момун мусулмандардын, алардын ичинде мына Кыргызстандан келген ажылардын ажылыктары кабыл болсун. Арафатта кылган өздөрүнө, үй бүлөлөрүнө, мамлекетибизге кылган бата тилектерин Алла Таала кабыл кылган болсун. Жараткан Аллаху субханаху ва таала дагы биздин Кыргызстандан көптөгөн ажылар бул жерге келип ажылык кылууларын Алла Таала дайыма насип кылган болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Alhamdulillahi Rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin was salatu was salamu ala rasulih Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa Allah'ımna ıyık yerlerde, ıyık gündörde, ulu gündörde turabız Allah'ım. Barыбыздын ажылыгыбызды өзүң кабыл кылгын. Күнөөлөрүбүздү Аллах Таалам өзүң кечирген. Ушул жерде отурган, жалпы Арафат өрөөнүндө отурган кыргызстандыктардын тилек максаттарына жеткирип, хаджул мабрур, кабыл болунган ажылардан болуп, жананын пайгамбарыбыз алейхиссалам айткандай, бериле турган сыйлыгы жаннат болот дегендей, жаннаттарды да Аллах Таалам өзүң насип кылгын, оору сыркоолордон алыс кылгын, ар бирибиздин тилегибизге жеткирип, ушу жерде отурган адамдар кимге дуа кылса ошо дуа кылган адамдардын да Аллах Таалам күнөөлөрүн кечирип, тилектерин өзүң жеткирген. Ушул иштерди уюштуруп берип аткан жалпы уюштуруучулар Rabbi lekal hamdu kema yenbaghi li celali vecike ve azim sultanik bi rahmetike ya erhamer rahim. Allahu ekber.